3 кабаттуу заңгыраган имаратта эми прокуратура жана башка укук коргоо органдары үчүн кадрлар даярдалат. Ал 20 январда президенттин катышуусунда ачылды. Башкы прокуратуранын юридикалык академиясында 2 факультет, 2 деканат, 2 кафедра бар. Алар юриспруденция, прокурордук жана соттук ишмердүүлүк, соттук экспертиза жана маалыматтык коопсуздук болуп бөлүнөт. Бул прокуратура системасында сапаттуу кадрларды даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу жаатында эң маанилүү кадам болуп эсептелинет. Бул академияда студенттерге биз заманбап билим берүүгө милдеттенебиз. Жана биздин талабыбызды студенттер аткарууга милдеттүү да жана билим алууга акылуу. Ошону менен эле бирге окуу программасында бизде теория менен практика айкалыштырылып, кызматкерлерге өзүн аткарганга даяр болушат. Азыркы мезгилде бул жерде окуган ар бир студентке эң биринчиден мыйзамды сактоого, адам укугун коргоодо эң терең түшүнүк менен даяр болушуп иштеген жерлеринде баягы флагман боло алат деп мен айта алам. Учурда академияда 250 студент билим алууда. Алар өткөн жылдын сентябрь айында кабыл алынган. Бардык шарты бар окуу жай татыктуу адистерди даярдоого салым кошмокчу. После окончания юридического колледжа я узнала, что открылась такая академия. Я была очень рада, что у нас тоже открыли такую академию и решила сюда поступить. Академия шарты эң жакшы, мен ойлогондо. Мен буга чейин башка окуу жайда окуп келгем, бирок ал жактан дагы шарты эң жогорку деп айта алам. Мне хотелось защищать права людей, и надеюсь, я могу осуществить свои мечты, свои цели, а также стать будущим судьей. Академиянын шартын, окуу кааналарын президент көрүп чыкты. Садыр Жапаров заман чакырыктары менен ар кандай кооптуу жагдайларга татыктуу жооп берүү үчүн прокуратура, юстиция, укук коргоо органдарына, сот системасына күчтүү кадрлар, кесипкөй адистер керектигин белгиледи. Академияга катуу талаптарды коюу менен мамлекеттик кадр саясатын ырааттуу ишке ашыруу, кадрларды тандоо системасын жана тажрыйбасын өркүндөтүү, прокуратура органдарынын кызматкерлеринин дараметин арттыруу, алардын кесиптик даярдыгын, адеп ахлактык жактан өнүгүүсүн, мекенчилдигин камсыз кылышыбыз керек. Бул үчүн академияда бардык шарттар түзүлгөн. Юридикалык академиянын бүтүрүүчүсү мыйзам үстөмдүгүн, мыйзамдуулуктун бекемдигин камсыз кылуу, жарандардын укуктары менен эркиндигин, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо боюнча кызматтык милдеттерин аткаруу жөндөмүн жогорку деңгээлде өздөштүрүп чыгышы зарыл. Жаңы ачылган академияда окуу контракттык негизде жүргүзүлөт. Ал эми профессордук окутуучулук курамдын 65% илимий даражалары жана наамдары бар окутуучулардан турат. Алар теорияга гана басым жасабастан студенттердин практикалык көндүмдөрүн дагы өнүктүрүшөт. Лаборатория 7 экспертизанын багытында өткөрүлөт. Бул биринчи очередь баллистикалык, дактилоскопия, жана картология, микрочастица жана айтып кеткен 3 эксперттен толук кандуу өткөрүлөт. Практикадан өткөрөт, практикасын өткөндөн кийин ошо үйрөнүшөт да, мисалы, могу жерде колдун изин алыш үчүн эме менен порошок менен иштеп туруп эле дакта карта менен өздүк аныкталганга багытталган иштерди алып барсалат. Соттук экспертизанын көптөгөн түрлөрү бар. Ошол студенттер дагы ушул окуу учурунда эле, окуу процессинде практика жүзүндө кандай кылмыштын ачылышына кандай инструменттер менен, кандай каражаттар менен ачылышына ушул студент кезинде эле уже үйрөнүп башташат да. Садыр Жапаров бул академия дасыккан илимий борборго айланып, жогорку кесипкөй, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдаган чоң мектепке айланаарына ишеним артты. Ал эми учурда иштеп жаткан прокуратура кызматкерлерине дагы мамлекет көңүл бөлүп, иштөө шарттарын жакшыртууда. Райондук прокуратуралардын имараттары жаңыртылып, кызматтык батирлер салынууда. Мамлекеттик колдоонун аркасында Нарын, Талас, Ош жана Чүй облустук прокуратураларынын кызматкерлерине жалпысы 111 кызматтык батирлер салынды. Талас облустук прокуратурасынын, Чоңалай, Кочкор райондук прокуратурасынын, Борбор калаадагы Свердлов районунун жана Баткен гарнизонунун имараттары жаңыланып, заманбап материалдык техникалык каражаттар менен жабдылды. Эң башкысы кызматкерлердин эмгек маянасы жогорулап, кызматына берилип иштөөсү үчүн толук шарттар түзүлдү. Садыр Жапаров мамлекеттин максаты жаңы Кыргызстандын ар бир кыргыз жаранынын бакубатчылыгы үчүн мыйзамдуулукту туу тутуп иштей турган прокуратура түзүмүн түзүү экенин белгиледи. Президент башкы прокуратуранын жаңы имаратына мезгил отосун салды.
Башкы прокуратуранын жаңы имаратынын пайдубалын түптөөгө мезгил кутусун салуу жөн эле каада эмес. Бул мыйзам үстөмдүк орногон мамлекеттин келечегине чоң ишеним жана чоң жоопкерчилик менен караган учур десем жаңылышпайбын. Бул Кадыр Барктуу институттун борбордук аппаратынын жаңы имаратынын курулушу мыйзам үчүн кызмат кылган, кылмыштуулук менен күрөшкөн, жарандардын укугун коргогон кызматкерлердин иштөө шарттарын жакшыртууга жасалган кадам. Бул долбоор укуктук системабызды чыңдоого жана конституциялык баалуулуктарды коргоого умтулуубузду билдирет. Имарат 7 кабаттан турат. Ал заманбап талаптарга шайкеш салынат. Курулушту президенттин иш башкармалыгынын алдындагы Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы жүргүзмөкчү. 2 жылдын ичинде салынып пайдаланууга берилет. Имарат заманбап жабдуулар менен жабдылат. Чоң жана кичине залдар, иш бөлмөлөрү бардык шарты менен болот. Ал эми имараттын астында 200 орундуу унаа токтотуучу жай каралган. Жазгүл Сейдахматова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Жума Сереп.